Assalamu alaikum, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Сак саламатсыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн сиздерге Кара Суудан Телман 2ден сатыла турган дагы бир үйдү чагылдырмакчыбыз. Ош Кара Суу трассасынын боюнда Телманда Россия май куючу жайынын жанында турабыз. Сиздер Оштон түшсөңүздөр, мына бул жолду бойлоп келе бересиздер. Жолдогу Кыргыз мунай май куючу жайынан дагы өтүп, Россия май куючу жайына келесиздер. Мына бул сиздер көрүп турган. Бул жерден ары өссөңүздөр, сиздер жаңы түшкөн мешитке, базарга, больницага, банктарга барасыздар. Ал жака өтпөйт экенсиздер. Россиядан эле оң капталга буруласыздар, автомойкадан бурулуп, Телман 2 конушуна мына бул көчөнү бойлоп ичкери кире берет экенсиздер. 500 же 600 метрче жүргүлө деди. Анан 5-чи көчөгө кирет экенбиз. Кана жүрүңүздөр. Асфальт жолдон күн чыгыш тарапка 500 метрче жүрөт экенсиздер. Мына бул шебен төгүлгөн 5-чи көчөгө тетиги подстанциядан бурулуп эле 100 метр жүрсөңүздөр, мына бул экрандагы 2 кабат чек-чейген үйгө келет экенсиздер. Жарнама турат, адашпай эле табасыздар. Эсмени менен сиздерге ушул жерден маалыматын алып берейин эми. Кандай болду? Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Таксыр кандайсыз? Аллага шүгүр. Иштериңиз? Аллага шүгүр. Кызматка чакырган экенсиз? Ушун. Особнякты сатууга коюп турсуз да? Сатууга койдук эле. Мына көчө жарыктары бар экен, а? Полный көчө жарыктары бар, суулар бар. Көчө жарыктар коюлуп тур. Мындай арыкта агын суулар бар экен, шебендер төгүлүп тур дегендечи. Мына ушул сиздин көчөңүздөн центральный жолго чейин канча чыгат? Центральный жолго бир 600-700 метрге дейин 1 километрге жетпейт болуш керек. 500дөн жогорураак. 500дөн жогорураак. Мына бул үйдү айтыңызчы, бул бир 2-3 ай алдын Тез Кабардан чыкпады беле? Чыккан болчу. Кандай болду? Саттым эле, ал эми толук акчасын турлап бере албай чозгонунан. Акчасын бере албай атат. Бере албай атат. Жарым-жартылай берген, эми толук баягынтип бере албай атат да. Шарты туура келбей атат деңиз. Ошол себептен демек сатка койдуңуз. Сатка койдук, эми бул акчасы на днях болуп калат дейт, эми билбейм. Болсо алып кетет, анан башка клиент болсо ал алып кетет насиби. Демек бир эле себеби ошолу, башка себептери жокпу? Мен аны күтүп отурганга кичине срочно акча да керек болуп атты. Бир жака кетишим керек да. Аны күтүп отура албайм. Тезирээк сатып кетишим керек эле деңиз. Демек күтө албайт экенсиз да аны. Себебин да сурап бердик сиздергечи. Келиңиздер эми жерин суралы, үйдү суралы дегендейчи. Канча сотук жер таксыр? 4 сотук документте. Анан артында ашыкча жери бар, эми канча ашыкча экенин тартып эме кылган жокмун. Бул жериңиз 4 сотуктан чоңурактай го дейм, а? Чоң. Документте 4, анан ар жагында дагы ашыкча. Граница кандай болуп калат ошондо, мына көчө тарабы? Көчө тарабы ошо бетон турат, кошуналардын бетон турат. Ошодон бери жагы. Мына үйдүн артындагы варатадагы пескоблоктан сизге карап калабы ошондо? Ал полный тегереп тосулган да. Ого. 4,5 метр артында ашыкча жери бар. Андан бери 5 метрден бери жүрсөк, мына пескоблокко келет экенбиз, а? Ограждение бүт сизге карайбы ошондо? Полный мага карайт, ал жака да мондой варата коюп, планда баягындай эмелер бар эле. Черный ход. Черный ход. Мал сал ошол жактан кирет, чөп-сөптөр. Портер эмес да. Жакшы. Планын көрдүңүздөрбү? Үйдүн узун турасы канча болду, ака? Так, 10го 8, но балконду кошпогондо. Балкон менен болгондо 10го 10 болуп калат. 10го 10. Канча бөлмө эми? Биринчи этажда канча бөлмө, экинчи этажда канча бөлмө? Чоң кылып. Так, 1 2 чоң комната ылдый да, үстүдө 2, коридорлор менен 3дөн 6 болот. Ошо балкон, санузел бар бул жакта отдельно. Экинчи кабатта. Бирде дагы. Эми ортосунан бөлүп алат экенбиз да? Бөлсө болот, ошол бойдон кеңири жашаса болот. Бекем кыштан салыпсыз, пешенетери менен урупсуз. Между этаж не болгон? Монолитпи, плитабы, соснабы? Пол болгон, шебелер таштаганбыз, селкилдебей турган кылып. Анан ортолорунда эмелер, чтоб селкилдебей турган условия болгон. Для себя бишкекский вариант жараган. Усиление болуп тур да, демек, а? Усиление болгон. Так, крышалары жабылганын көрүп атасыздарбы? Өстүрмөсүн өстүрөт экенсиздер. Мына бекем кыштан салынган особняк үйгө ички ремонтуна кире берет экенсиздер. Көчө тарабында 4 терезе турат. Алдыңкы тарабын балконун карасаңыздар, комфортный жабылып тур да, кыскасыча. Варата коюлуп тур. Артына, алдына ичкери кире бересиздер. Кана жүрүңүзчү, таксыр кире беребиз. Кире беребиз. Так, суулар бар экен, а? Суу кранды алып кирсе болот, мына жерден шланга өткөн полностью. Свет келген. Машина токтотконго жергенен экен, а? Бул жергенен. Ого. Балконду жайлайсыз го? Балконду жага. Бул жерге да стойка тургузуп, балкон кошумча ачып жанагындай кылып турган пландар бар эле. Проегинде деңиз? Проегинде үстүндө да мындай отуруп чай ичип турган. Панорама болуп калат экен да? Күн чыгыш тарапты карапчы. Айнектен кылып.
Ошондо мына тарабыңыз күн чыгыш тарап болуп калдыбы? Күн негизи кечке күн тийип турат бардыгына. Айланып тие берет экен да. Айланып тие берет. Зор экен да, мына варазадан киргенде айланып туруп хоттон кирет экенсиздер, главный хоттончу. Биринчи кабат, экинчи кабатка чыгып берет экенсиздер. Күн чыгыш тарабында 3 терезе турат. Мына бул чакан форточкаңыз эмне бул? Бай лестница боло турган жерби? Жок, бул санузел, душевой. Душ ушул жерде болот. Стиральный полностью ушул жерде условия. Мындай эки тарабына тең чыгарган экенсиз да крышаны. Аябай сонун чыгып тур, ошонун негизиненчи. Жер кеңири го ака? Жер кеңири ошо арт жагына. Ого. Бул жерлерге. Пескоблокту зерикпей урган экенсиз да, өзүм жашайм деп. Для себя болгон барды. Келтирген экенсиз. Үйдө бир катар көрсөтүп койсок болобу? Болот, Кана жүрүңүздөр. Биринчи кабатын дароо айтабыз сиздерге, андан ары сыртка чыгабыз. Аркы беркисин көрөбүз дегендей. Мына ушул жерден лестницалар болот экен. Ичкериге калагандай кылып туруп жасап аласыздар. Андан кирсеңиздер, прикошкага кирет экенсиздер. Эки терезе коюлуп тур. Прикошкадан ичкери кирсеңиздер, лестница коридордо турбайбы? Лестница курулган. Каркасы даяр экен да. Каркасы даяр, пол даяр, швелер ташталган. Жакшы экен да, бүтүп эле калып тур да почти. Бүтүп эле калды. Мына жерге подмаяк стяжка кылсаңыздар, туугандар, биринчи кабаткачы лестницанын жыгач иштери калып тур, каркасы туруп тур. Потолоктор болсо, мына швелер, сиз айткан швелерби? Ушу швелер тургандар полго селтилдебей турган болгон и потолокко 5 сантиметр ылдый түшүп туруп, отдельно дагы таштамай. Арасына через кылып баягы экөөнү башка кылган экенсиз да? Чуйский вариантта коюш. Зор болуп тур да, мына карагайлардын бүт баарын таштап тур. Караңыздар. Кыскасы между этаж бүтүп тур, лестница каркастары бүтүп тур, шыбакка кире берет экенсиздер. Монтаж ичиндечи. Бул жерден коридордон оңго бул жанакы сиз айткан санузел. Санузел кенен экен. 2-ге 3 болгон санузел бар экен. Форточкалар коюлуп тур бул жагына. Караңыздар, күн чыгыш тарабында. Потолоктор бүткөн, мындай кылып бар 1,5 метрге швеллерди таштап тур, карагайларды таштап тур. Андан ары өткөн болсоңуздар, бул жагыңыз кандай бөлмө? Бул жак кухня деп. Бул жерде моорулардын эмелери калтырылган полностью. Моор коюлуп тур бул жака. Кухня болот экен демек, вытяжка. Вытяжка полный эмелери. Сесми пояс, ичи сырты бүт барычы туугандар. Кухня болот экен. 3кө 4,5-5 болгон болжолдуу бөлмө. Сиздер көрүп турган. Бул бөлмөдөн чыксаңыздар, мына бул эки ачма эшик коюлуучу жерден бул жагыңыз зал окшойт менимче. Зал сыяктуу. Зал, кенен зал. Кенен. 3,5га бир 7-8 чыгып калабы? 7 канча болуп калат? 7,5 бекен, же 3,5га жетип экен ушундай. 3,5га 7 же 7,5 болжолдуу. Көчө тарабында 2 терезе. Мына карасаңыздар, тумбалар кеткен, сесмопоюстар кеткен. Азыр кирпич канчадан болду таксыр? Кече 11 сомдон алып келиптир. Балдар айтышты. Бекем кирпичпи? 11 сомдон заводтон алып келдик дейт. Арматура бир 80 болсо керек, а? Арматура 79 сом, 78 сом болуп калыптыр дейт. Вытяжканы бул жактан коюпсуз. Жакшы. Мына между этаж таштамайларды карасаңыздар, мен жакындатып көрсөтүп коюмчу сиздергечи. Баадан бериңиздер, класстан басыңыздар. Караңыздар, черезден кылып 5 см ылдыйга түшүрүп тур. Бул сиздер ылдыйкы тарабын потологун жабыштыра турган жерлер. Ал эми жогорку этаждыкы болсо өзүнчө камтылыптыр. Кыскасы бири-бирине баягы шумоизоляция кызматтары аткарылып тур да, чуйский вариант депчи. Бөлмөнү көрдүңүздөр. Экинчи кабатта ушундай элеби? Ушул. Бөлүп алабыз. Каласак. Так, лестницадан чыксак, бул жагы сплошной дагы бир бөлмө. Чоң бир бөлмө, бул жагы да чоң бир бөлмө. Детский бөлүп алсак боло берет экен да? Ооба, балкону бар. Мына коридордун жогорку тарабынан эки жакка кете беребиз деңиз, балконго чейин. Балконго монолит куюлган. Бул жагы монолит экен. Мына главный хоттон киргениңиздерде, прихожканын жогорку тарабы монолит, балкону түбү бул. Кандай жүрүшү таксыр? Документтер кандай? Полностью документтер бар, кызыл китеп сразу өткөрүп берем, если эме болсо. Жайында элеби? Бар жайында. Эми кошумча курулуш кылабыз десек, бияка кыла берет экенбиз да? Арт жагына полностью баарын эметсек болот. Мына жанакы 5 метр деген жериңизби? Бул малкана койгоно салса да болот. Кичиге мындай кылып ыңгайлаштырып, арт жагынан кирмей чыгмай. Кеңири го бул жагы? Ал жакта да бар ата. Проектти кайерден алган элеңиз таксыр? Муну эми бир байкелерибиздин бир эмелери менен, советтер менен. Зор салынган экен да. Чорный ход. Кааласаңыздар, тетиги варатанын аркы тарабына койкона кыласыздарбы, склад кыласыздарбы, кошумча курулуш кылам десеңиздер, үйдүн артынан кете берет экенсиздер. Дуал урам дебейсиздер, мына ограждениеден баштай бересиздер. Мына ушундай. Мектеп, садик, бала бакча кандай болду таксыр? Жакын бул жерде 500 метр нар жак бер жагында чоң жаңы мектеп, мына жерде Киров, нар жакта чоң мечит. Базар, медресе, базар. Шаарга көп жакын эмес, көп алыс эмес. Маршрут каттайт? Маршрут мына жерден өтөт.
Бала бакчалар бар. Баары жайында өздөрү барып келе беришет. Соседтер жакшы элеби? Аябай сонун баары 5 кошкон эл. 5 кошкон. Аралашкан. Аралашкан баары. Жакшы экен андачы. Сонун. Эми буну өткөнкү бир 3 ай алдын сатка койгон экенсиз. Ал адам акчасын турула бере албай жатат экен. Канча дейсем азыр эми? Эми ошол эле сен ошо 3 ай мурун ошо 45 000 деп жакын болушуну кылып киргизгем. Ошол убакта кызыгып бир байкелерибиз кызыгып капа болуп да калды эле. Мен биринчи клиент болгом депчи. Эми насип экен, ушундай болуп калды эми. Көрсө дагы келе беришет. Жакшы. Насип болсо. Эми жаккан адам сразу эле берет деңиз. Жаккан адам берет. Быйылкы жылкы строй материал менен мындай үйдү сала албаса керек дейм. Кандай дедиңиз? Жок. Андай кыйын. 45 000 доллар ошондо? 45 000. Кеми бар? Эми бир аз бар, көп эмес. Мындай коюп берүү же обмен саммен болобу, болбойбу квартира? Жок, наличи андайларга уже келдим, ага даже 50 000ге даярдап, эсептеп келдим, берген жокмун. Бербедиңиз? Жок. Наличи экен да демек, Үйдү карасаңыздар, особнякты 45 000 доллар кеми бар экен, жакыныраак ошол экен. Себебин сурадык, аркы беркисин айттык, планировкасын сиздерге айттык, мектеп бала бакчаны айттык. 5-көчөгө келе бересиздер эмичи? Россия май куючу жайынан күн чыгыш тарапка жүрө бересиздер. 5-көчөдөн Пациенциядан бурулсаңыздар, мына бул 5-үйгө кирип келе бересиздер. Тетиги жарнаманы көрдүңүздөрбү? Экранга номерди коюп койдук, чалып сүйлөшөсүздөр. Только наличи сүйлөшөт экенсиздер. Соодаңыздарды берсин, ыраазы болуңуздар, насип кылсын. Ким издеген болсо дагы насип кылсын.